Мен экинчи В класстын окуучусу Макенова Алтынай. Юсайттын китебин окуп берем. Өрдөккө белек. Автору Абдылдаев. Жалко тура кар киши, колго кармап шыбыргы. Кийип калай, чаканы. Экинчи В класстын окуучусу Асанова Зейнира. Юсайттын китеби Шамалдан белек. Караңгы түн, күрк-күрк, чарт-чурт. Күн күркүрөп, чагылган чартылдап, каттуу шамал башталды. В класс Айтмамбетова Муслима. Мен азыр сиздерге автору Бозум Алышбеков. Мен көргөн кызыктар. Темасы ызгыт. Жаз айларынын бир күнүндө ойноп жүргөм. Чөп чабуулчу сазда. Мен экинчи В классынын окуучусу Мамадалиева Айша. Автору Шүкөров. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жапайы жаныбарлар. Сен кыргыз жергесин аралап көрдүң беле деген текстти окуп берем. Эгер мекениңди кыдырып чыксаң. Нурай 4-В класстын окуучусумун. Кыргыздын кереметти жумуктуру. Чолпон. Илгери, душ тарабы жайда, тала менен мээ кайнаткан чөл курчаган, чокусу асман тиреп, кылымдар бою ак кар, көк муз кетпеген, алатоо кыргыз жергесин бийлеген. Класстын окуучусу Сагынбекова Жамыл. Мен сиздерге Балта жудар деген теманы окуп берем. Илгери бир заманда Чомотай аттуу адам болгон экен. Ал бүт куштардын тилин билип, алар менен кадимкидей сүйлөшчү экен. Ал бир күнү өз үйүнүн жанындагы дөңдө отурса, бир көк жору учуп келип, Чомотойго салам айтат. Андан соң ага катуу таарыныч кылып, мен бардык куштардын чоңу, төрөсү болсом, анын үстүнө сакалдуумун, жүнүм да чарала, таз жооруда тарпаңдып, сасыган эт жебеймин, тишиме тамагыма жумшак деп сөөк жеймин. Мен 4-В класстын окуучусу Абдыраимова Айжаркын. Мен сыйкырды сака деген жумакту окуп берем. Илгери 1000 койлуу киши менен 100 койлуу киши кошуна жашайт. Койлорун балдары кайтарып жүрөт. Күндөрдүн бир күнүндө 1000 кой кайтарган бала менен 100 кой кайтарган бала койлорун 2 бөлөк жайып коюп чүкө ойношот. Кечке ойноп 100 койлуу бала чүкөсүн бүт туттуруп бир сакасы эле калат. Ошондо гана кайтарган кою эсине түшүп, койлоруна келсе баарын карышкырып. Мен 4-Г класстын окуучусу Манатбекова Кундуз. Аю менен тентек чычкан Латыш эл жомолун окуп берем. Аю кыш бою өзүнүн үңкүрүндө таманын соруп, уктап жатты. Анын түшүнө жай толтура, балы баары уюктар. Мен 2-Г классынын окуучусу Абдыраманова Айбике. Өркөч казак жомогу. Аркаңдагы чокчоңдогон эмне деди Музо. Бул өркөч деди Болот, деди Бото. Карышкыр айланып барып такандагы жазууну окум. Мен 2-В класстын окуучусу Шамшыбекова Ырыс. Автору Салимбай Турсунбаев. Көңүлдөрдү бир ажайып күлдөткөн, мокок тилди чечен кылып сүйлөткөн эже агайлар тарбиялап жаштарды Адан баштап. 2-В класстын окуучусу Асанова Зейнира. Китепти сүй, баркын келет. Китептин көп акылы, ким китепке тос болсо, ал ошонун жак. 2-В класс Айтмамбетова Муслима. Жа ак карым, кабытыраак деп себелеп, карасмандан эленип, аппак болсо жер бети, бул өзүнчө керемет. Табы теректен сак. Мен 2-В класстын окуучусу Мамадалиева Айша. Автору Шүкөров. Апакем аяктаным, алдай айтып баккан. 4-В класстын окуучусу Раева Нурай. Китеп Алы Токонбаев. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Мен 4-Г класстын окуучусу Сагынбекова Жамыл. Менин ырымдын темасы китеп. Автору Алы Токонбаев. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Турмуш сырын үйрөткөн, көркөм чечен сүйлөткөн, көкөлөтүп көңүлдү, табиятты бийлеткен. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Эл достугун. Мен 4-Г класстын окуучусу Манатбекова Кундуз. Ырымдын темасы китепти сүй. Автору Алкул Осмонов. Китепти сүй, баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны.
Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөй тыныгы акыйкат, анын ар бир барагы. Талайдын жолун көрсөтүп, чакырып турат келчи деп, арамдыктан тазалап, жакшылыкка ээрчитет. Мен 4-Б классынын окуучусу Абдрайымова Ажаркан. Ырымдын темасы китептин душманы, автору Алыкул Осмонов. Ким китепти кирдетсе, китеп баркын билбесе, жулуп алып барагын, орой калса бир нерсе, ал китептин душманы. Ким китепти сүйбөсө, кадырына күйбөсө, барактарын шарайт. Анат тонун чоңунан, жырткычтардын зорунан, Батыр бүркүт атаган текөөлөрдүн колунан. Мен 3-Б классынын окуучусу Төрөбекова Алина. Мен сиздерге окуп бере турган жомогум наристе балдарды мектепке даярдоо программасы боюнча окуу үчүн жыйнак. Мен сиздерге окуп бере турган темам жакшы китеп окусаң, көп нерсени билесиң. Карман менен биркейип, күлсө кошуп күлөсүң. Канат бүтүп, көктө учуп, көк деңизде сүзөсүң. Жер могузду кубалап, жер алдына түшөсүң. Жакшы китеп окусаң, көп нерсени билесиң. Карман менен биркейип, күлсө кошо күлөсүң. Канат бүтүп, көктө учуп, көк деңизде сүзөсүң. Жел могузду кубалап, жер алдында түшөсүң. Жакшы китеп окусаң, көп нерсени билесиң. Карман менен биркейип, күлсө кошо күлөсүң. Канат бүтүп, көктө учуп, көк деңизде сүзөсүң. Жел могузду кубалап, жер алдына түшөсүң. Атын мурда укпаган, ал алып барат аралга. Түрү сууга аябай, төрдү жандык баранда. Аалам сырын ал китеп ачып берет адамга. Жакшы китеп сырдашың, жакын досуң кыйбасың. Ой сезимиң байытып, билип алдың мен мурда, билбегенден кыйласың. Бүгүнкү китеп окуунун жыйынтыгы боюнча 2-Б классынын окуучусу Муслима болуп аталды. Биз буга кичинекей чакан белегибизди тартып алабыз. Кол чаап турабыз. Бүгүнкү конкурсубуздун жыйынтыгы боюнча китеп окуу конкурсунан эң биринчи орунду ээлеген 4-Б классынын окуучусу Сагынбекова Жаңыл чакырабыз. Кара кол чаап турабыз. Биринчи конкурсубуздун жыйынтыгы боюнча биринчи орундун ээси азаматсың. Дагы китепти көп окуп жүр.